Adamla namazды kim üçün okuyubuz? Nafs menen kalonu aytıp berinçi. Namazды kim üçün okuyubuz deydi. Namaz özü üçkө bölünөt. Жакшылап оккула. Ошонун силердин окуган намазыңар ошонун кайсы түрүнөн экенин жакшылап билиш керек азыр. Нан намаз деген бар. Экинчиси кан намаз деген бар. Үчүнчүсү жан намаз деген бар. Нан намаз дегени курсак тойгозуш үчүн гана намаз окуйт. Нан намаз дегени биздин айылда, биз жакта, ноокатта ушундай бир адат бар. Бир жерге тойго, түлөөгө чакырыла турган болсо, мечитке кат келет. Жамаатыңыздар менен келип кетиңиздер. Силерде нан үшта деген барбы, жокпу? Өзү бар да негизи. Ошол таңкы мезгилге багымдаттан кийинки ошол сый тамакка келиңиздер деп кат келет. Бирөөнүн жылдыгы болуп атат да, кыскасы тиякта казан аяк, кече ташылган казан. Ошону көрүп, бирок намазды ала чала окуп жүргөн киши ошодон калып калбаш үчүн багымдатка жамаатка келет да. Багымдатка жамаат келет. Багымдатты окуп туруп, жамаат менен чогуу сый тамакка киришин. Мунун намазы эмне экен? Нан, ет, шорбо, намаз ушунчулук. Барбы ушундайлар? Ага, силерде деле бар экен го. Нан үшта жок болгон менен бул бар экен да. Кан намаз. Кан намаз кебиркилер абакка түшүп калганда, камалып калганда тияктан жакшы эле молдо болуп чыгып атат. Өй десе окуйт да. Ошол тумшугум жарылбасын, өлүп калбайын, өлтүрүп койбосун деп окулган намазды кан намаз дейт. Каным төгүлбөсүн деп. Жаным рахатка чыксын, тозак азабынан кутулайын, бейиште рахаттуу жашайын деп Аллах үчүн намаз окулса, аны жан намаз деп эсептелет. Аллах үчүн, ушу Аллах берген рухту, ушул кыймылды, ушу денени, ушул убакытты Аллахка арнап өтөйүн дей турган адамдын намазын ушу жан намаз дейт. Аллах Тааладан коркуп жашашты. Нафс менен калоо. Нафс, калоо экөө бир. Нафс адам баласынын ар биринде бар. Айванатта да бар, адамда да бар да. Эгерде нафс болбосо, анда адам баласынын жашоо сөзү кызыксыз. Бул дүйнөдө өзү адам баласы бир рингке бир душман менен чыккан. Нафс деген. Мисалы, элестеткиле. Мына балдар азыр жакшы билет. Футбол. Мини футбол бар, анан чоң футбол бар. Мисалы, 5-5тен ойнойбуз деп, 5өө барып алып, полянын бул жагында, буягы бош, жөн эле тебе бере турган болсо, эч ким жок тиякта. Рингке дагы боксер чыгып алып туруп эле, Майк Тайсон чыгарып туруп, согуша бер. Десе, жиндисиңби, ким менен согушам? Дейт да. Адам баласы бул дүйнөдө өзү жашоосу, өзү ринг, дүйнө өзү ринг. Өзүнүн нафсы менен күрөшүш керек. Нафсын жең алган инсан, ал шайтанды жең алат. Шуну бир билгиле. Анткени нафс, ал кайырмактын учуна илинген жем балыкты тутуш үчүн. Ал нафс аркасында шайтан турат. Кыймылдатып, мындай силкип коюп. Нафс бай титирейт го. Мындай титиреп, нерсени жегиң келет, нерсени ичкиң келет, бир жака баргың келет. Ошол жердин аркасында шайтан турат. Ошол нафстын калоосун аткардыкпы, анын аркасында шайтан турат. Түшүп калабыз, Кудай сактасын. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Дамла суроо. Жүрөккө бир нерсенин махабаты кирип кетсе, кантип чыгарабыз? Мисалы, соодада товардын жана калыс дуба кылып коюңуз, Аллах разы болсун. Товардын, буюмдун дейт. Түшүндүм. Бул өзү адам баласынын табиятында бар. Ошондуктан дайым намазда дуа кылгыла. Аллахым, менин жүрөгүмө
өзүңө жаккан нерсенин махабатын сал. Аллахка жаккан нерсе намаз, орозо, биздин суранышыбызга карата болот. Ал эми соодада мен деле жакшы көрөм, мисалы жакшы телефон көтөргөндү жакшы көрөм, жакшы кийингенди жакшы көрөм, таза тамак жегенди, таза жерде отурганды жакшы көрөм. Ал мисалы ал адашуу эмес. Ал адашуу эмес. Ошол сиз жакшы көргөн буюмду алуу менен же сатуу менен жашоону оңдой турган болсоңуз, ал кайра ибадат болуп эсептелет. Бирок ошону биротоло багындай ээрчип азгырылып кетип калыш боло турган болсо, анда азгырык болот, Кудай сактасын. Аягында дуа кылабыз албетте иншалла. Урматтуу устаз, алымдын, карынын, таква инсандардын айырмачылыктарын түшүндүрүп бериңизчи. Алла Тааланын астында кандай милдеттери бар? Сиз менин кумир туткан эң кымбат адамымсыз. Көп жашаңыз. Аллах Таала ыраазы болсун. Амин я Рабб. Алым деген алим, билүүчү деген. Илим окуп, билимдүү, бирок билгенине амал кылуучу инсанды алым дейт. Кары деген Куранды окуйт, жат билген, жаттаганын өзгөлөргө жаттата билген, китепти карап да карабай да окуй алган, Курандын баарын окуй алганды кары дейт. Таква деген сестенген, корккон, чочулап турган инсан. Кимден? Аллах Тааладан. Мисалы Усман радиаллаху анху. Хазрат Усман пайгамбарыбыздын күйөө баласы. Шам мамлекетине содагерлерди жөнөттү. Бай инсан эле төөлөргө жүк артып жөнөттү. Соода кылып кайра башка пайдалар менен келиш үчүн. Ошондо анын кызматкери айтты. Хазрат Усман сурап атат да, баары жакшыбы? Баары эмгек, адал, таза, мээнет менен кайтып келатабы деди эле. Усман, кайсыл төөнүн куржунунда экенин эсимден чыгарып койдум. Бир төөнүн куржунунда бир аз ушул күмөндүү нерсе болуп калды. Бирок кайсы төө экенин билбедим деди эле. Хазрат Усман 400 төөнүн үстүндөгү куржундагы байлыктын бүт баарын төктүрүп туруп кайрымдуулук кылып берген. Чым да өзүн алып калган эмес. Абу Ханифа кийим токуйт эле. Жүндөн кийим токуйт эле. Күндүзгү жарыктагы токуган кийим түнкү үлпүлдөгөн шамдын жарыгында токулган кийимдин айырмасы бар да. Кээ биринин эриши, кээ биринин аркага кетип калат экен монтип. Күндүзгү токулган, азыркы айтканда джемпер кийимдерди өзүнчө, түнкү токулгандар өзүнчө коюп, сатарман дүкөнүндөгү кызматкерине муну күндүзгүлөрдүн баасы, токулгандардын баасы кымбат, а муну түнү токулгандыгы үчүн бир аз арзан. Бирок модели экөө бирдей экен. Бир күн Абу Ханифа келип, мага дүкөндөн кабар алайын десе, кызматкери жакшы иш болбодубу? Түнкү токулгандарды дагы күндүзгү токулгандардын баасында сатып бердим деп турат да мактанып. Ошондо Абу Ханифа ошонун акчасын баарын алып туруп, базарга кирип, жем, арпа, буудай алып туруп, деңизге алып барып туруп балыктарга жем болсун деп аз болсун чачып берген. Өзүн алып калган эмес. Мына ошону такыба дейт. Килтейген чоң пайданын ичинде күмөндүү же арам же адал экендиги билинбеген күмөндүү эле нерсе болсо, ошондон өзүн сактап калган инсан таква деп билинет. Аллах Тааланын алдында кандай милдеттери бар? Ушул алым, кары, такванын эле эмес, баарыбыздын Аллах Тааланын алдындагы милдеттерибиз эң биринчи ширк кылбашыбыз керек. Ширк кылбашыбыз керек. Буйругун аткарып, тыйгандан тыйылышыбыз керек. Ибадат кылып, өлгөнгө чейин Аллах Тааладан коркуп жашай турган болсок, милдеттерибизди аткарган болобуз иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум. Биринчи суроом, тажиядагы ысырапкерчилик тууралуу түшүндүрүп берсеңиз. Бул муну айта берип, азыр айткым да келбей калабыз. Азыр
Өзү bir нерсени айткандан кийин эл жасаса жакшы экен. Бирок анан айткандан кийин сурап алып анан сын пикир айткан жаман экен. Элге эмне жагат? Элге ушу жей бергиле деген сөз жагат да. Жегиле деген сөз жагат. Болса керек эми силерде деле ошондой. Соет да, туурабы? Союлабы, союлбайбы? Ошентип айткыла. Коркпай эле. Жеп жүргөндөн кийин эмне коркосуң анан? Жеп атабыз деп эле айткыла. Бирок кунажындын, өгүздүн, баягы чолок байталдын этин жеш үчүн айылыңардан бирөө өлүш керек өзү? Же өлбөсө деле мына топтолуп туруп союп жесе болобу? Болот дей. Эми бир жигит өлүп калды дейли. Жетими бар да. Сүт эмди баласы бар, мисалы эмчектеги. Айтор бойго жете элек уул кызы бар да. Эми ушунун үйүнө барып кайсыл бетибиз менен жейбиз айтыңчы. Аллах Кур'анда жетимдин укугун жегендер алар курсагына эт эмес от жегендер деп атат. Тозоктун отун жегендер, чогун жегендер. Ушул керекпи? Бир килограмм ушунчалык жегиңер келсе, 2 килограмм алып келип, былчылатып, кайнатып, дем ала албай калган чейин жегиле дагы, жүрө бергиле. Чын айтканда, өлгөн жерге барып эт жегенде тойбой деле кайтасың го. Эмне кереги бар? Ошонун үйүндө союлуп жаткан эт бир күн сенин деле башыңа келип союлат да. Кичине үнөмдүү болуп, жаштар мындай көтөрүлүп чыгып, аксакалдар менен кеп-кеңешке келип, мындай бир үнөмдөсөк болот беле. Мен бир сооптуу нерсени айтайын. Ошол кайтыш болуп кетти бир киши. Ошонун үйүндө союлчу малдын өлчөп ченеп туруп, алыстан келчү конокторго гана деп мындай чаканырагын союп, мусафирларга берилсе ал дурус, ал эми жергиликтүү эл жебей туруп турганы эң мыкты иш. Андан көрө көчөнүн жарыктандырууга, жолду тегиздегенге, мечиттин электр энергиясын төлөгөнгө, жана башка мектеп, ФАП, мектептин ичинде бир классты дайым жасап, менин атамдын атынан кетсин, өмүрүнүн аягына чейин мен ушуну жасап берем десе, сообу атасына үзгүлтүксүз жетип турат. Эми айта берсе сөз көп. Ассаламу алейкум. Намаз окуп жатканда сажда учурунда эки бут биригеби же жокпу? Айта кетсеңиз. Ал шарт биригүүсү шарт эмес. Бириктиресиңби, бириктирбейсиңби, негизи эки бут жай намаздан көтөрүлүп кетпесе болду. Аллах разы болсун. Дамлаларым, абалар, аталар, апалар, эжелер, карындаштар, баарыңыздардан Аллахым разы болсун. Эми шарт ушундай экен, убакыт бүттү, мага уруксат бересиздер иншалла. Дагы бир ирет жолугушабыз иншалла. Эгерде сиздерде бир талап болсо, бирок дагы бир жолу айтам, кагылайындар. Муну айылдын дааватчысы, таблиг дааватчысы, жеткирүүчүсү, айрыкча имамдамла, жардамчылары менен айылды түрө кыдырып, келгиле намазга, келгиле, жүргүлө десе жакшы болот. Мага мындан бир ай мурда ушу өзгөндүк бир жигит барып, атайын учурашып, бизде ушундай бир жакшы самалык башталды, экинчиси өттү. Кандай жакшы самалык десем, биз элет жеринде айылыбызда жаштар биригип, бир чечимге келдик аксакалдардын алдында отуруп. Айылыбызда бир кайгылуу иш, өлүм болуп калса, аша чапкандыкка барбай, бир эле кой союйлу десек, ошондо анча аксакалдар, жетпей калар бекин, экөөнү сое бербейсиңерби деди. Эми экинчисинин жарымы жегеси келип атат да. Жок деди кебиркилер, бирөөсү эле жетет деп, анан ошо бирөөсүн союп эле өткөрө турган болуп, ошол кеңешме бүткөндөн 3 күндөн кийин бир тажия болду, аерде бирөөнү сойдук. Кийин менин үйүмө көбүрөөк эл келет да деди экинчи тажияда. Көп келеби, аз келеби, бир кой союлат. Тажиядан максат бирөөнүн курсагын тойгозуп, аны былчылатып, май тамчалатып тойгозуп эмес. Ошол алыстан келген конокторду ушул кардашып жыгылып калбагыдай болсо, мисалы жегенде, ошол жетиштүү. Калган кайрымдуулукту жетимге, жесирге ушинтип жумшап атабыз деп өзгөндүк бир жигит барып айтты. Сиздерден да ошондойлор болсун.
Эми, бирок мен анын токтотуш жолун айтып коеюн. Айта берейинби, айтпай эле коеюн? Эми айт дедиңер айтайын. 3-кө бөлүнөт токтотуш үчүн. Мунул чоң муун булар 80-90га таяп калгандар. 75-тегилер да бар ушунун арасында. 75-тен ылдый жагы мунул ортоңку муун. Эң акыркы кичине муун, жаш муун мунулар ушул 20. 18, 19, 20, 25, 30, 40 ушулар. Мунул чоң муун булар такыр эле токтото эле дебейт булар бири-бирине. Соя бергиле, соя бергиле. Соя бергиле, илгерде соя эле келген дей берет булар. Дегенбиз дейт да. Bizde jegemiz, jedirişimiz керек да дейт. Dünya андай эмес. Dünya андай эмес. Siz үйүңүзгө бүгүн мени чакырсаңыз, жо, чай ичип кетиңчи дедиңиз да, мен сиздин көңүңүздү деп бардым. Кийин да халаса ошого бир жолсом чайын ичип албасам болбойт. Өткөндө чай бергем да дей турган болсоңуз, анда мен барбайман да. Эмнеге чай берип атасың да? Үйүңүзгө келген баарын карыз кылып, болбосо чакырбаң эч качан. Туурабы? Аллах үчүн берип атасыңарбы? Анда болду. А мына ортоңку муун бул эки муунун ортосундагы көпүрө. Булар түшүнөт. Шулар менен көбүрөөк иштешип, мунул келечек муун оңолуп кетсе болот. Жол ушунда турат. Эгер мунул ортоңку муундагы жогоркуларга салаңдап илешип ала турган болсо, анда ишин өлгөн ошол. Чын, ачык айтам, капа болбогула. Айт дедиңер, айттым. Туура эле бабалар? Мына абаларым айтып атат. Демек ушу абалар колдойт иншалла. Колдойбузбу? Болду иншалла. Анда мен ишеничтүү башка жерге барганда колдойбуз деп айта берейинби? Болду. Мына бул абаларыбызды ысырапкерчиликке жол бербейбиз деп аткан жаштарды Аллахым ушул тилине Аллахым мөөр баскын. Аллахым ушу айткандарын жүзөгө ашырып амал кылып жашай тургандардан кылгын. Айылдарына, эркектерине бирдей инсаф, хидаят, тавфик бергин. Шарым хая бергин я Раббал аламин. Аллах өзүңдүн буйругуңду аткарып, сен тыйгандан тыйылып, пайгамбардын сүннөтү менен жашап, пайгамбар салган чыйыр изден басып, бейиш эли ашып кеткен белестерди ашууларды ашканга бизге жардам берген. Арамдан алыс кыл, халалга жакын кыл. Ысырапкерчилик токтотконго Аллах өзүң көмөктөшкүн. Бирахметика я архамар. Аллах.